Тигил сорот албайт атты кайненеси. Эстирип алышкан. Анан кийин Маралга контент атты, ал болсо деген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыр мына Марал деген айымдын бузулган тамынын жанында турабыз. 1 март күнү бул жерде ошол сот тарабынан чечим чыгарылып, сот аткаруучулар ушул тамды бузуп кеткен эле. Анан мына эми азыр бүгүн дагы биздин өзүбүздүн президентибиз Гем прокурор Курманкул Токторовичке келип, элдер менен жолугушуп, ушул жерде өз көзү менен көрүп кетиптир да. Бул жакшы нерсе. Бул эмес болсо дагы биздин карапайым элдин ыйы, көйгөйү акырындап баягы жогору жака бийликке жетип атат да. Булар өзүнүн көзү менен көрүп, мындай таанышып кеткен абдан жакшы болду да. Мына ушул Агордо 2 481 жана 481-1 конушундагы көйгөй эртелүү кеч бул чыгышы керек болчу да. Муну ар жагынан, бур жагынан баягы жергиликтүү жашоочулар өздөрүнүн укуктарын коргоо үчүн аракет кылып көрүштү. А бирөө жанагы ошол жерде системный коррупцияга малынып алган мына Койбаков башында турган ошол кварталныйлар бул карапайым элдин көйгөйүн уккан жок. Алар күчтүүлүк калды дагы бул жерден күчтүүлүк кылып ушундай бир жагдайды түзүп беришти. Акыры булардын көзүн май басып калган экен. Мына 1 март күнү булардын жүзү ачылды, көрүндү. Мына мен жанымда турган эженин да ошол Марал айымдын кошунасы болот экен. Сиздин да үйүңүз түртүлгөн эле эже, а? Ооба, меники да түртүлдү. Сиздин аты жөнүңүз ким? Ошо айтып өтсөңүз өзүңүз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Жамансария Кимиякан Төрөбековна. Мен бул жерге 2007-жылы акыйкат айымга мүчө болуп катталып, 2010-жылы соттун чечими менен 4 сотук жерге ээ болгом. Анан 4 сотук жериме ээ болгондон кийин мен ошо соттун чечими менен отуруп айырга чоңдам, анан временкасы менен салгам. Анан ошентип эле биз жашап жүрдүк, эч кадан бейгапар элечи. Анан эле теги 2016-жылы күзүндө Койбаков Тилек биздин квартальный келип эле аттап буттап эле мен временкамдын түбүнө казык кагып кетти. Анан эмне себептен казык кагып атасың бул жерге? Бул деген мен закондуу жерим да. Эмне себептен бул жерге казык кагып атасың десем, жок, бул сиздин закондуу жериңиз болбой калды. Бул жер теги Самудинова Толкундун эсебине өттү. Булардын госактысы бар. Анан кийин буйруса силер жеңилесиңер, үйүңөр түртүлөт деп эле ошентип калды. 2016-жылы күзүндө болчу. Анан эми көрөбүз деп, убагы келгенде көрөбүз деп эле мен ошентип казыгын сууруп алып койдум. Андан кийин мен беймарал эле жашап аттым ал жердечи. Анан 2017-жылы март айында Самудинова Толкун мага 2 китебин көрсөттү. Мынакей мен госактым, мен бул госакты менен мен силерди жок кылам деди. Анан ошол 2017-жылы август айынан баштап эле биз соттошо баштадык. Мына соттошконубузга 6 жыл болду. 6 жылдан бери барбаган жерибиз калган жок. Адвокат жалдап соттон сотко бир алар утулат, бир биз утабыз. Ошентип эле алым сабак айтышып келаттык. Анан акырында ошо Верховный соттон Самудинованын пользосуна чечилиптир китеби. Анан бул жерде Самудиновада 2 китеп болгон. Бирөөсү Бобеков Союз деген күйөөсүнүн намында, бирөөсү Самудинова Толкун өзүнүн намында болгон. Анан ошол 6 жылдын аралыгында Бобеков неменин Союздун китеби жокко чыккан. Сот аркылуу жокко чыккан, бул жараксыз деп. Анан бул өзүнүн китебине таянып эле ошо бизди бери карай сүрөп эле, келип эле анан кийин ошентип эле бизди сүрөп эле ушинтип эле аябай айлабызды кетирди. Анан улам биз адвокатка деле ыраазыбыз. Бизге аябай 6 жыл иштеп берди. Жаманкулов Кемел Пүркүтович деген адвокат. Барбаган жери калган жок, жасабаган жумушу калган жок. Анан ушинтип эле акырында булар бизди жеңип алды. Анан бизди жеңип алгандан кийин эле сот сноско деп чечим чыгарыптыр. Сноско деп чечим чыгарганда мына сиз менен Марал айымды экөөңүздөркүн бир күндө чыгардыбы? Экөөбүздүкү бир арыз менен кетип атат да, бир неме, бир 4 сотук жердин эсебинде кетип атат да. Биздики сот отурумдарда бир күндө болуп атты. Сот отуруму бир экөөбүздүн арызыбыз бир күндө кетип атты. Бир 4 сотук жердин ичинде деп кетип атты, ошондо
эжеке сиз аты жөнүңүздү дагы бир жолу тактап коелучу. Менин аты жөнүм Жамансариева Кимиякан Төрөбековна. Дагы ушу Кудайга ыраазымын, эли журтума ыраазымын. Президентибиз Садыр Жапаровичка терең ыраазычылык айтам. Ушу элдин көйгөйүн президент башы менен келип ушу жеринен чечип, бизди ыйлатпай, талаага таштабай, ушу силердики чечилет карапайым эл, ыйлабагыла, мен силерди талаага таштабайм деп бизди аябай чекебизден сылап сооротуп кетти. Келип. Ооба, бүгүн эме, бүгүн 5-күн Калпак күн майрам экен. Бардык кыргыз элимди бүгүнкү Калпак күн майрамы менен куттуктайм. Ошон үчүн мен да калпак кийип алып келдим. Рахмат сиздерге. Президент келип кетип да жакшы болуптур. Чымчыктын да уязы бузулбасын дейт. 2 комнат временка болсо деле үй болот экен, ал деле канча деген минет болот экен, канча деген нерв болот экен. Ошондо мени ушундай ситуацияга таштаган үчүн эми Кудай буйруса жооп бере турган күндө келет экен. Ушул жерден биз тааныштырып айтып кете турган болсок, мына жерде урматтуу мекендештер, бул жерде Чүй облусу Сокулук району Новополк айылык кеңешинин 25-чакырылышынын кезексиз чакырылган 24-сессиясынын токтому турат менин колумда. Бул токтом повторный 2019-жылы чыгарылган. Себеби дегенде бул жерде эмне деп жазылып атат? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 344-чү токтомунун негизинде 17 август 2007 жылы жерди трансформациялап бөлүштүрүү жөнүндө токтому чыккан. Анан ошол баягы сессияда бул жерде жер комиссиясынын төрагасы Алибаевдин билдирүүсүн угуп сессияда жана талкуулап Новополк айылдык кеңешинин сессиясы токтом кылат. Ак Ордо конушунун номер 481 жана номер 481-1 контурунун Е жана Ж кварталындагы 147 бош ээси жок пайдаланылбай жаткан жер тилкелери Акыйкат айым коомдук фондунун мүчөлөрүнө берилсин деп чыккан. Мына ушул токтомдун негизинде биз ушунун негизинде жер алганбыз. Мыйзамдуу түрдө жер алганбыз, соттун негизин. Ошону сот бир эле жолу чыгарбай, бир нече жолу чыгарды. Биздин пайдабызгачы бир нече жолу сот чыгарып берген. Булардыкы мыйзамдаштыргыла, бул мыйзамдуу түрдө деп. Биз бир канча жолу кадастрга да бардык, архитектурага да бардык, бизди ушу мыйзамдаштырып отур неме кылгыла депчи. Анан аял жактан да оң жооп болгон эмес бизге. Азыр биздин дагы ушул жерде бүгүн атайын биздин жанакы ошо биринчи күнү сиздердин үнүңүздөрдү уккан жигит бар эле. Ал жигиттин аты Бекзат Өмүрбеков. Келсең Бекзат. Мына Бекзат дагы ошол биринчи күнү эле, ошол күнү сүрдүрүлгөн күнү эле эртеси келдиң да сен өзүң. Ооба, урматтуу бир туугандар, баарыңыздарга ассалам алейкум. Ошол бул жер үйдүн сүрүлгөнүн биз сот сеттен көрдүк. Тилекке каршы кечирээк бошоп келдик. Келгенде баардык эле карапайым калк ушу жерде экен. Көрүп эме кылдык. Бул жерде азыркы убакта бир эле үй сүзүлгөндөй таризде көрүнүп калып атат. 2 үй сүзүлгөн. Бул жакта эже турат. Эженин да үйү сүзүлгөн. Марал эженин да үйү сүзүлгөн. Ошо эфирден пайдаланып айтып коеюн. Жер сатыштардын аркасында активисттер, адамдар, айбандар бар. Олигарх байлар да бар. Баарын айтар элем, кайрылам ушул жерден. Бүгүн президентибиз кайдыгер карабай бир үй бузулса, 1000 үйдүкү бузулгандай кылып бүгүн келип кетти. Мынакей карапайым калк менен эсептешип аткан президенттердин бири. Мурда бир дагы президент минтип басып келген эмес. Бул убакытка чейин дагы 6 президент болсо, 6 президенттин убагында үйлөр бузулган ушундай элечи, бирок жеткен эмес да. Ошо эфирден пайдаланып айтар элем, адилетсиз соттор, сот аткаруучулар Ак Ордодо да 7 үйдү чыркыратып бусмаксыңар. Бирок тилекке каршы кандай бир себеп менен биз себепчи болуп калдык. Бирок силердин коррупциялык ишиңердин элементтери полный бүттүгү чыгып, азыркы убакта калдайган калың элге калкып чыкты. Бул нерсе президентибиз Садыр Нуркожоевичке жетти. Бул жак эже ким деп эметиши мүмкүн, тааныштырып коеюн. Эже аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Жамансариева Кимиякан Төрөбековна. Айтып койсоңуз. Жамансариева Кимиякан. Сариева эже үйү бузулган. Бул жерде азыр тактап эмете турган болсок, бир канча метр ошо эмеси временкасы бар экен. Бул участокко кирип кеткен үчүн бул жактыкы да бузулган, бирок президентибиз Садыр Нуркожоевич айткандай, ушерптери баары төлөнүп, Кудай буйруса ордуна келтирилет.
Азыр урматтуу кыргыз элим, бул жер кандай болгон, жердин чырын полный бүттүгүн азыркы убакта иликтеп атат. Бир жума аралыгында иликтелип, булардын жеринин кагаздарынын баардыгы толук болсо, кайра эле ушул жерге үй салынып бериле турган болду. Бул жерден атайын бир комиссия түзүлгөн экен. Комиссиянын 6 адамдан, 6 адамдан турган комиссиянын башчысы Мирбек Осмонов. Мирбек келсең бир. Силер ушул комиссия кандай түзүлдү, ошол боюнча айтып берсең бир. Кимдер бар комиссиянын составында бир. Биз эми расмий атайын акты түзүп кол койгон жокпуз, бирок 4-5 баланы комиссия деп атап алдык негизи. Мында акты түзүп күчүнө кирлик да. Ушул жердин түзүлүп кеткенден кийин анын мыйзамдуулугу канчалык деңгээлде жана андан аркы иштер кандай болот, ошого көз салалы деп атайын комиссия түзгөнбүз. Эми протокол түзүп, акт түзүп, ошону кагаз түрүндө ишке ашырып коелу деп атабыз. Тыкыр көз салып тургангачы. Эми бул жер аябай чоң сабак болду. Биринчиден ушу журт башчы Садыр Жапаров өзүнүн жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, машинаны өзү айдап келди. Ушул жерде биз чогулуп турганбыз. Анын келерин эч ким билген эмес. Өзү айдап келип, түшүп, өзү элди аралашып учурашты. Ушул жерде бир 6-7 эле киши болчубуз. Анан чогулуп калдык заматта. Ошол жерден анан боз үйгө кирип чыкты, учурашып, нанос тийип чыгып, анан эмне болду эле деп ушул бузулган үйдүн ээсинен сурады, болгону айтып берди. Генералдык прокурор ошол жерден 4 күн суранды. 4-күнгө чейин уруксат, Курманкул Токтор Алиевич, башкы прокуратура президентке айтты, 4-күнгө чейин уруксат бериңиз, отчет берейин 4-күнү деди. 4 күн уруксат алды. 4 күнүн ичинде ошо баардыгын иликтеп, канча адам жоопко тартылат, бул жерге кызыл китеп эмне болуп берилип калган, айдоо багытында болуп турса, тегерегинин баары кызыл албай турса, бир үй космостон түштү беле, же асмандан келип конуп калды беле, же Марс планетадан келип конуп калган үй сыяктуу болуп кандай алып калды деген суроолорго ошо 4 күнгө чейин уруксат алды. Демек, ушу биздин Кыргызстанды өнүктүрүп аткан 30 жылдан бери сазга батып иштебей калган мыйзамды күчүнө келтирип иштетип аткан президент өзү аягына чыгарып берет деп биз терең ишендик. Андан сырткары бул жерден башка жерлерде кызыл китеп берүү токтоп калды. Жакшы билесиздер. Жеке менчик элдердин айынан болот. 20 аялдын айынан бүтүндөй агордо сазга батып атат. Ошолорду дагы элдер суроо берди. Түзмө түз бергенде ошондойбу деп таңгалуу менен айтты да. Маалымат толук жетпептир. Жеткен эмес. Анан 27 пунктка жеке менчик элдерине деген кирип калган да. Эми алар жеке менчик элдер ал үлүштүн ээси болот болчу. Бүгүнкүдө үлүш жок да ал жерде. Жердин асылдуулугу кеткен. Жылына мынча тонна мынча помидор аласың деген жок баягыда. Демек, өкмөт өзүнө алганга мыйзам жол берет да. Жол берет. Ошону дагы жокко чыгаргыла деп так кес айтты. 27 пункту жокко чыгаргыла. Түз элдерге кызыл китепти берүүнү уланткыла деди. Эми ушул жерде башкы прокуратура, андан кийинки органдар канчалык деңгээлде ошону ишке ашырып, канчалык деңгээлде бат даярдап, элге кандай даярдап берет, ошонун баардыгын көз салып турабыз. Тыкыр көз салып турабыз. Эми ушул жерде Мирбек берсең, эмне бул келип келели тергөө иштери амалдары жүрөт да бул жердечи. Тергөө амалдарына таянганда Кыргыз Республикасынын өкмөтү өзүнүн 344 токтомунун негизинде ушул жердеги элдерге жерди бөлүп берип атат да. 344 токтомдун негизинде. Ал эми бул жердеги кийинки келген жана Койбаков жана анын командасы 441 токтомду жасалма жасап алышкан да буларчы өздөрү. Мына ушуну эсиңиздерге салып коюңуздар. 441 токтом эч жерде жок экен. Мына жерде мына папканын ичинде бүт бардыгы иликтенген. Гос регистрде жок, айыл өкмөтүндө жок, архивде жок, жана башка жерлерде жок. Эч ким билбейт. Даже акимияттан да сурап көрүшкөн. Ушундай токтом барбы десе, 441 токтом жок экен. Мына ушул 441 токтомдун негизинде булар 150ден 650ге чейинки гос акты жасалма документ түзүшкөн дагы өздөрү баягындай спекуляция кылган да бул жерде. Базар кыйшырышкан да жер сатуу боюнчачы. Сиздерге окшогон элдердин эгер акчаңыз барбы? Мынанча бересиз. Бере албасаңыз, бул жер уже сиздики эмес дегендей немени жасашкан да базардачы. Сизге келип да акча сурашты беле ошолор?
Мен алар менен байланышым жок. Мен ошо акыйкат айым коом менен эле мүчө болуп жүрүп эле ушулар менен эле байланышып эметкем. Ошолордон алганмын да. Анан бизге ошо 2010-жылы сот чечим чыгарып берген, берилсин деп. Сиздин жериңизди кимге саткан экен? 38 кишиге. Менин жерим эч кимге сатылган жок. Мен биринчи эле хазайыным мен. Ошол боюнча эле. Түртүп атышат булар. Ошо биздин соттун чечимин тааныбай атышат да буларчы. Менин ошо мыйзамсыз эле туруп алган деп атышат. Мыйзамсыз туруп алгансың деп. Ошо менин чечимимдин үстүнө булар китеп жасап алып атышат да. Мен 9 метр жериме китеп жасап алып атышат. Бул моралдыкын кошуп турупчу. Мына урматтуу мекендештер, биз азыр эле ушул жерде комиссиянын башчысы Мирбек Осмонов, мына Химия хан эжеке менен дагы бул маселелерди талкуулап сүйлөштүк. Биринчи келген ушул жерде ызычуу бул мындай сүрдүрүлгөндөн кийин мына жерде өзүбүздүн инибиз Бекзат Өмүрбеков дагы активдүү катышып, ушул көйлөрдү чечүүгө салымдарын кошушту. Ушундай мекендештер, урматтуу мекендештер. Эми биз албетте бийлик өкүлдөрүнө ишенебиз. Бул ошол сен айтмакчы 4 күндүн ичинде Ген прокурордун башчысы Курманкул Токторалиевич өзүнүн жыйынтыгын айтып президентке жеткире турган болсо, демек биздин карапайым элдин көйгөйү акырындап болсо да чечилип атат деген ниетте турабыз да, ушундай ойдобуз. Бир комшум сурап коеюнбу? Ушул аябай чоң сабак болуш керек болот да башкаларгачы. Ушул сыяктуу аябай кандай көп жасалма документтер бар да. Ким уруксат берген, кайсы сот, кайсы прокуратура, кайсы РОВД, кайсы кадастр, кайсы айлыктын чечими, ошонун бардыгын жоопко тартыш керек. Жөн эле койбош керек да. Эң туура айтасың. Эгерде биз жөн эле коюп унчукпай койсок, анда бул өнүгүп кете берет. Кайталанат. Анан башкалары дагы унчукпай дагы бир уч адамды эле жыргап күнүн көрө берет да. Демек мунун катуу наказание бериш керек, жестко кылыш керек, мыйзам чегинде камаш керек. Ошондо биз өнүгүү жолуна өтөбүз. Туура. Өнүгүүнүн жолу ошонтип барып анан биз Европа мамлекеттерде өнүгөбүз. Ал эми чырым алган коррупция бир уч адамдар бүгүн миллионер болуп кеткен. Укмуштай акчалуу адамдар бир уч. Ошонун бардыгы коррупциянын айынан болгон. Мына ушу Ак Ордонун президенти ушун менен экинчи жолу келип атат. Экинчи жолу бул. Демек тазаланып атат десек болот. Жоопко тартылып, аягына чейин чыгып, ушу жаштар активисттер дагы биз жардам берели. Биздин урматтуу президентибизге жардам берели колубуздан келишинче. Чындыкты жеткирели, айталы. Анан ошондо өнүгөбүз барыбыз. Буюрса, өнүгүү жолундабыз. Урматтуу эли журтум, ушу биздин өкмөтүбүзгө, президентибизге аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз эми түңүлүп эле шалдырап эле отуруп калганбыз. Эми мыйзам эч жерде иштебей турбайбы? Биздеги окшогон карапайым элдин укугун эч ким коргобой турбайбы? Эми сот ушундай чечкенден кийин эми эмне кылабыз? Каяка барабыз деп эле ыйлагандан башка колубуздан эчтеке келбей калган. Анан эми ошо биздин өкмөтүбүз, президентибиз биздин көз жашыбызды арчып, кой силер талаада калбайсыңар, силердин мыйзамыңарды биз коргойбуз деп, биздин укугубузду коргоп, ушунча мына бүгүн 5-күнгө кетип атат. 5-күндөн бери ушинтип уудуу болуп, бизди ушинтип көңүлүбүздү көтөрүп, биздин көңүлүбүздү жайгарып, ордубузга койгон үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Өмүрлөрү узун болсун, өркүнүбүз өзө берсин. Биздин президентибиз көпкө жашасын. Кудай буйрса, мына сиздердин көпкө иштесин, көпкө жашасын. Сиздердин үнүңүздөрдү жеткирүүгө аракет кылабыз. Мына Бекзат да турат, бул дагы жеткирип атат. Биз да жеткиребиз, Кудай буйрса. Рахмат сиздерге. Ошол урматтуу кыргыз элин баарыңарга ыраазыбыз. Калдайган калың эл бар экен. Ошо элдин күчү ушундай сел болуп, ажыбыз Садыр Нуркожоевичке чейин келип, мынакей баардыгы уже такталып атат. Айтар элем, жер саткычтар көзүңөрдү ача турган, ойлоно турган, ойгоно турган убактыңар келди. Жер саткычтардын аркасында турган активисттер дагы айтам. Укук коргоо органдары жана кадастр болобу, жана башка кызматкерлердин баары көзүңөрдү ачкыла. Элдин жонунан силерге окшогон адамдар кайыштилген үчүн эл ушул убакытка чейин жапа чегип жүрүшөт. Дээрлик Ак Ордо маселеси болгондон баштап карапайым калктан кайрылган өтө көп мага. Чынында.
миңдеген 10 миңдеген смстер окулбай турат. Анын баардыгын ачып карасаң, жер маселеси проблема. Ак Ордо, Өскөн Ордо, Ала Тоо, Акжар, дээрлик Бишкектин баардык жеринде 7 областта бар. Бирок президент жалгыз, президенттин колуна кол бутуна бут болуп, колубуздан келишинче жардам беребиз, берип атабыз. Ушул эжелердин үйү бузулган, силерге чоң сабак болсун. Элге чындыгында ыраазы болсок болот. Мына азыркы убакытта биз келгенибизге бир канча убакыт болду. Эл бир суусун, бир нанын болсо дагы бөлүшүп алып келип атат. Аким, губернатор жана башка кызматкерлер каякта жүрөсүңөр? Силер ушуну жасашыңар керек болчу. Силердин шалапайлыгыңардан президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жерге басып келди. Президентибизди ушул жерге жеткирбей, баардык маселени өзүңөр чечишиңер керек эле. Ошолорду көзөмөлдөп аткан өкмөт Акылбек Жапаров мен ар дайым айтып жүрөм. Силердин шала акылыңардын айынан президентибиз Садыр Нуркожоевич ККМ боюнча дагы жана башка нерсе боюнча дагы жерлерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Өзү жүргүзүп атат. Бирок мындай жөнөкөй президентибизге ыраазычылык айтышыбыз керек. Калдайган калың эл, урматтуу элим, урматтуу бир туугандар, провокация калтырбагыла. Төңкөрүш жасайбыз дегенде күчтөр бар. Бийликти баса алабыз дегенде күчтөр бар. Бизде толук информациялар бар. Бирок бүттүк жер саткычтарга бул сабак болсун. Жер саткычтардын кыршабайт эткен адамдар Ороктон 2 гектар жер алып арендага берип жүрөт. Мына атын атабай эле коеюн. Сөз эзин табат. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн колубуздан келишинче чындыкты чыркыратып айтабыз. Ошол урматтуу бир туугандар, эже ойлонбоңуз, Кудай буйрса, Кудай кааласа баары сонун болот. Ушул жерге жакшы чекчейип үй түшөт. Биз акырына сөз түрдө карап чыгып беребиз дедик эле, ажообузга чейин келди. Мен дагы президентибизге Ак Ордо маселеси боюнча өзүм так кесе кирип, Ак Ордодо ушундай зычу бар, мына мо жер саткычтар деп так айткам. Айткан үчүн азыркы убакта жер саткычтардын бирөө камакта, канча айдан бери. Алар мына мага окшогон балдарды 2000-3000 доллар берип каматып жибергенге дагы аракет кылышты. Ойлонуп көрүштү, чорныйларга чаптыралы, каматалы деп, бирок колдорунан эч нерсе келбей койду. Бирок колуңан эч нерсе келбесе, сен эч ким эмес болсоң, сөзсүз түрдө алар жок кылып да коюшу толук ыктымал. Кудайга миң мерте шүгүр, калдайган элибиз бар экен, түшүнгөн. Жеткиликтүү тааныштарыбыз бар экен. Колубуздан келишинче элге жардам берип атабыз. Интернетте эле отуруп алып эле кооз сүйлөй бербей, активисттер, кээ бир адамдар ичиңерди күйгүзүп отура бербей, келгиле дагы ушундай кыйналып аткан кыргызга жардам бергиле. Колуңардан келсе, келбейби, сындабагыла. Ушул жерге келип аткан баардык карапайым калкка рахмат. Мен мындай бир нерсени баса белгилеп айтайын. Бул эжеге көңүл бөлүнбөй калса, элим барсыңбы деген фонд менен сүйлөшүп, Азамат Байматов менен ушул жерге элден акча чогултуп, ушул жерге үй салып берейин деп жакшы ой үмүт кылып аткам. Ал менен уже сүйлөшүп да койгонбуз. Бирок тилекке каршы ошол күнү түндө президентибизге жетип, жоопкерчиликти алып, өзү бүтүрүп салып бере турган болду. Бирок дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Президентибиз Садыр Нуркожоевич баардык адамга үй салып бере албайт. Бирок бул сабак болсун да. Бунун себеби менен экинчи бирөөнүн үйү бузулбасын. Эме деп коет го, кыргызда сөз бар го, үңкүрө болсо да үйүң болсо депчи. Эч кимдин бир кирпичи бузулбасын. Соттор көзүңөрдү ачкыла. Кече президентибиз Садыр Нуркожоевич ошо силерге соттор көзүңөрдү чукуп айтты, жумшак айтты. Бирок сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыласыңар. Элдин башы эми көтөрүлүп келе атат. Элдин башын 30 жыл аралыгында эч ким көтөргөн эмес. Мына мога Ак Ордого окшогон жана башка конуштарга окшогон жерлерге мектептер, бала бакчалар жана башкалардын бар соц объектин бүттүгү түшүп атат. Анын баардыгы кимдин эмгеги? Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин эмгеги. Ошого каралаган күчтөр бар. Апрелде, мартта эртең төңкөрүш жасай беребиз дегендер бар. Урматтуу элим, көрүп атасыңар. Эмне үчүн биз бул адамды колдоп атабыз? Бир гана себеби бар. Акыркы үмүт 5-октябрдайын акыркы үмүттү ушуга койдук. Президентибиз өнүктүрөт, өстүрөт деп. Бирок пандемия убагында болсо, кризис убагында болсо дагы бир канчалык деңгээлде Кыргызстанда жакшы нерселер болду.
азыр Марал эженин өзүнөн дагы интервью алабыз. Барыңардын ишиңерге ийгилик. Бизден ката кетсе кечиргиле. Болгону мамлекеттик кызматкерлер көзүңөрдү ачкыла. Силерден корко турган эч ким жок. Эч убакытта карапайым калк коррупцияга уурдук аралашкан эмес. Дагы да болсо чиновниктер силер уурусуңар. Силер жегишсиңер, элди эстиңер. Соттор 5 миң, 10 миң доллар, 100 миң доллар акча алып туруп чечип атасыңар ушундай иштерди. Баарыбыздын өзүбүздүн жумушубуз бар. Жумушубузду таштап, убактыбызды таштап ушул жерге келип атабыз. Эмне үчүн? Ушул баардык жанагы жер саткычтарга, жана сотторго, адилетсиз адамдарга үлгү болсун деп. Бул жактагы эжени дагы айтып коеюн, баса белгилеп. Аябай мындай орой мамиле жасапыр. Бул жерде жашоочулар айтып атат. Сенин бир гана кудайың бар. Сени кудай гана сактай алат да. А бирок сенин президентиң болобу, сенин бир үстүңдө бир таанышың болобу, ал эч убакта сакталбайт. Мынакей, бир адамга таяндыңар эле, 1000 адам, миллион адам көз салып, бир аз аралыктын ичинде чечип койду. Ошого ким болбосун, арамдын иши эч убакытта жакшы болбойт. Арам менен тойлопсуңар, уттук депсиңер. Алла Таала калыс, чындык жеңет. Жеңди да. Кыргызстанда чындык бар. Чындык бар үчүн биз 2 жылдан бери чырылдап, элдин үнүн ажообузга жеткирип, башка чоң адамдарга жеткирип, элдин маселесин чечип берип атабыз. Так бир баса белгилеп коеюн. Ак Ордо болобу, башка жак болобу, эл эмесине барып атабыз. Бирөөдөн 1 сом акча сурап, кээ бир адамдардай болуп, же ордуна участок сурап, акча сураган эмеспиз. Мага келген адамдардын баары айта албайт. Ушул балага ушунча акча бердим эле деп. Мен бирөөдөн 1 сом алган эмесмин. Жана келечекте да албайм. Болгону мамлекетибиз өнүксүн, өссүн, кыйналып аткан кыргыз көтөрүлсүн. Болгону ошол. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассалому алейкум. Бекзат Мирбек, силерге окшогон кыргыздын ушундай активист, патриот жигиттери көбөйө берсин каалайын. Карапайым элдин жүгүн артынып, ушу президентибизге колуна кол болуп, бутуна бут болуп, ушу жакшы немелерди баштап, ушу жакшылыкка иштеп жүрө бергиле каалайын. Өмүрүңөр узун болсун, өркүнүңөр өссүн. Ушу бизге окшогон карапайым адамдардын үнүн укканыңар үчүн чоң рахмат сиздерге. Рахмат Химия эже. Бир нерсени тактап коеюнчу. Сиздер биринчи алганда Акыйкат Айым коому канча киши ушул жерден үлүштөр алгансыздар? Кандай? Участок алгансыздар. Канча киши алгансыздар? Бизге биринчи чыкканда 38 кишиге чыккан. Биринчи чыкканда 38 кишиге участок берилсин деп 38 кишиге чыккан. Анан Акыйкат Айым 38 кишинин баарын жайгаштырган. Анан ошол жерде баарыбыз үй салып, жай салып, өзүбүз менен өзүбүз болуп жашап атабыз. Эч кимге жалып кылып, бирөөгө неме кылбай, бирөөнүн үстүнөн арыстанбай, бирөөгө неме кылбай элечи. Угушума караганда, кээбирки сиздерге окшогон адамдардын үстүнөн дагы мына жерде дагы бир участок бар дейт. Астына заборду тосуп койгон дейт. Буюңду бузуп чыгып кет деген жагдайлар да бар экен да. Анан дагы бул жакта дагы бир участок бар экен. Ал жерде болсо 3 күндүн ичинде хозяин келгичекте ичиндеги бар немени временный үйүн бузуп, анан неме кылып коюптур. Жанакындай. Үйүн бузуп, өздөрү фундамент коюп, анан забор менен тосуп алыптыр да. 3 күндөн кийин келсем дейт, уже менин жерим болбой калыптыр деген бизге Сейитбек Матраимов деген бала кайрылды эле. Ушундай жагдайлар көппү? Мен андайлар менен курсу деле эмес экен. Мен баягы өзүмдүн баягы Кыргызда неме бар го. Баягы өзүңдүн жаның тынч болсо бирөөнү ойлобойсуң дегендейчи. Ошонун бири мен экенмин дагы. Ошо мен өзүм жаным тынч болгондон тияк-бияктан чынын айтканда кабар ала алган жокмун да. Бардыңыздар эле жан согулап калган турбайсыздар. Ошентип калдык да. Эмне кылабыз эми бул жашоодо таянарыбыз эле бир кудай болуп калды да. Айым дагы ошол. Акырында ушулардын жертвасы болду да. Акырында ушундай болду да. Анан ошол айым, Акыйкат айымдарга деле рахмат. Ошо бизди үйлүү жайлуу кылып, жерлүү кылып неметкенде мен аларга эч кандай нааразычылыгым же немем жок. Мен аларга 1 сом акча берген эмесмин. Мен ошо неме аркылуу эле алдым.
өкмөттүн немеси аркылуу эле. Ушуну эске салып кетейинчи. 2007-жылы мурунку бийлик Аскар Акаев бийликтен кеткенден кийин элдер эмне үчүн ошол төңкөрүш жасаган? Себеби дегенде жерсиз, үйсүз жүргөндөр аябай көбөйүп кеткен да. Айла жоктон анан кийин жанакындай немеге барышкан. Өкмөткө, президентке кайрылып, бизге жер бериңиз дегенде, анан жанакыл кандайдыр бир коом аркылуу булар жана сиздерге окшогон фонд немелери ким ошол жерде сиз катталган экенсиз, башкалар катталган экен, ким кирген болсо ошолорго жер берилген экен. Анан сиздер бир тыйын бербестен ошол жерде жер алгансыздар. Мен эч кимге акча берген эмесмин. Рахмат. Саламатта туруңуздар. Рахмат.